Ушинтип таң эртеден бала менен бала болуп, ата-энеси аманат тапшырган ар бир баланын көңүлүн таап мамиле жасаган педагогдордун эбегейсиз жооптуу кызматы өлкө боюнча миллиондогон үй бүлөнүн жумушка тынч барып келүүсүн камсыз кылат. Бакча 2019-жылы ачылган Борбордогу жаңы окуу тарбия иштери мамлекеттик тилде жүрө турган жалгыз бакча болгону менен ар кандай мелдештерге активдүү катышып, бир катар байгелүү орундарга да ээ болгон. Балдар азыр көбөйүп, 267 бала бар, алардын арасынан ошо азыр 200дөн ашуун балдар келип атышат. Балдарды жүрөгүбүзгө арнайбыз деген конкурстун мыкты бала бакча 2022 номинациясы боюнча конкурска ушул катыштык. Бул болсо ким экен балдар? Балдардын жаш курактарына жараша ден соолуктарын чыңдоочу түрдүү көнүгүүлөрдү жасай турган оюн түрүндөгү сабактар өтүлчү атайын 4 бөлмө оштурулган. Алардын бири бакчага жаңы келген наристелер үчүн ылайыкталыптыр. Тарбиячы балдарды кабыл алып атканда тиги кичинекей баланын жардамчысы келип бул жерге отургузуп кургак бассейн кылып койдук. А жайында болсо тиги немеге алып чыгып, сыртка алып чыгып су толтуруп коебуз. Бул жер менен кана балдар бассейнге түшүп атасыңар десе чуркап келип, буттарын массаж кылып, келип чыгып ойношот. Ар кимиси акырын үйрөнүп анан ойноп, ушул кичинекей тайпага ушун атайын ушундай шарттарды түзүп бергенбиз да, себеби келген балдар башында ыйлаган үчүн ошолорду алаксытканга өтө жакшы. Бакчада мамлекеттик тилибиздин 33 жылдык мааракесине карата атайын көргөзмө да уюштурулган. Ага балдары менен бирге ата-энелер да катышып, колдо жасаган буюмдарын бакчанын көргөзмөсүнө коюшуптур. Ал эми бөбөктөрдүн жүрөгү эне тили жөнүндөгү ырларга толгон. Бул иш-чарага ата-энелер тарабынан өз колдорунан жасалган көргөзмөлөрдү койдук. Ошондой эле биздин өзүбүздүн иштеген пет коллективдин иштери да коюлду. Кыргыз тилим өзүм сүйүп үйрөнгөн, мурунта да ата-баба сүйлөгөн сен бар кезде мен түрүм, мен бармын, сен жок болсоң, мен жоком дүйнөдө. Эне тилим кайрылып, бактойду болмокмун, эне тилди айрылып, калган күнү мен жокмун. Эне тилим таттуу тилим, абыз өзгө бал кошкон, эне тилим эркин тилим талаптын өткөн. Балдар үчүн дагы бир жаңылык 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Бул саамалыкты колдоо максатында бакчанын кире беришине бүтүндөй кыргыз ааламынын керемет табигатын жагылдырган жаратылыш композициясы жасалган. Ата мекенибиздин кооздугун, сулуулугун, ыйыктыгын биз кичинекей бөбөктөрүбүзгө, тарбиялануучуларыбызга үйрөтүү, аны көздүн карегиндей сактоо, ага аяр мамиле кылууну үйрөтүү биздин тарбиячылардын негизги максаты. Баланы сүйө билген, жүрөгү мээримге толгон кесип ээлери эмгектенген жамаат бала багуудан рахат аларын айтышат. Келечек ээлерине арнаган педагогдордун мындай жооптуу эмгеги текке кетпей, элин сүйгөн, жерин кастарлаган мекенчил муундун өсүп чыгарынан көмөнүбүз жок. Калия Карыбекова, Жакшылык Идирис уулу, билим жаңылыктарына.